Көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарын чагылдырууда массалык маалымат каражаттарынын орду чоң. Андыктан уюштуруучулар журналисттер үчүн бардык шарттарды түзүү аракетинде. Жалпысынан көчмөндөр оюндарын чагылдыруу үчүн 487 журналист аккредитациядан өткөн. Алар үчүн интернет менен камсыздалган 3 пресс-борбор иштеп, автобустар кызматта болот. Пресс-борборлор деген ипподромдо болот. Ден соолукту чыңдоочу борбордо ФОКто болот. Ошондой эле Кырчын жайлоосунда дагы Атайын Кыргыз айылында боз үйлөр төгүлүп, ал жакта дагы пресс-борборлор орнотулат. Ошондой эле биздин демөөрчүлөр Мегаком, Билайн, Нуртелекомдордун жардамы менен биз азыр ушул интернет байланышты күчөтүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюндарында болгону 250ден ашык журналист оюндардын жүрүшүн чагылдырган болсо, бул ирет 100дөн ашык эл аралык маалымат булактарынан 223 журналисттин Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Орусиялык телеканал Матч ТВ көчмөндөр оюндарынын ачылуу жана жабылуу салтанаттарын, оюндардын жүрүшү тууралуу түз алып берип көрсөтөт. Андан сырткары Жапониянын NHK телеканалы, Евроньюз, BBC, Түркиянын ТРТ жана башка чет элдик каналдар оюндарды өз көрүүчүлөрүнө тартууламакчы. Жергиликтүү журналисттер да чет элдик кесиптештеринен кем калышпай, алдыдагы оюндарга жакшы камданууда. Белгилүү журналист Сурат Жылкычиев көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюндарын жеринен чагылдырган журналисттерден. Айтымында өлкөдө өтүп жаткан мындай ири иш-чараны чагылдыруу өзүнчө сыймык, анткени көчмөндөр оюндары Олимпиаданын аналыгы сыяктуу. Бул жолкусунда дагы Кудай буйрса жалпыга маалымдоо каражаттарына мындан дагы жакшы шарттарды түзүп беришет. Ошол эле жанакы кайсы боюндар болбосун, мейли Рух Ордодо болбосун, мейли Кырчын жайлоосунда болбосун, мейли Ат майданында болбосун, ошол жактарга прессалыктарды, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы журналисттерди ташып, үлгүрүшүп, жеткиришип турат дейт. Себеби деген ал жерде өзүбүздүн жеке менчик автоунаабыз жүрбөгөнгө байланыштуу бул жагынан камсыз болот деп ойлойбуз. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюндары ири масштабда өтүп, көпчүлүктү кызыктырган. Ал оюндар дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүндө көрсөтүлүп, интернет сайт, гезит журналдарда байма-бай жарыяланган. Вашингтон Пост гезити ат үстүндө алоолонуп күйүп бараткан эр жигиттин гезиттин башкы бетине чыгарып, көчмөндөр оюндары тууралуу жарыялаган. Жергиликтүү каналдардан ЛТР каналына жоопкерчилик жүктөлүп, биздин канал ачылуу аземинен тарта жабылышына чейин оюндардын жүрүшүн түз эфирде көрсөтүп турган. Үчүнөн 9-на чейинки эфирдик сетка толугу менен өзгөрөт дагы. Биздин телекөрүүчүлөр жалаң ушул көчмөндөр оюнуна байланышкан репортаждарды, түз эфирлерди көрө алышат да. Мунун өзү ушул өлкөбүздө болуп аткан ири долбоорду баарыбыз кубаттап, патриоттук бир сезимдерди жаратууга мүмкүнчүлүк болот. Бул дүйнөгө биздин түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын дагы байыртан бери келаткан маданиятын, спортун чагылдыруу болуп эсептелет. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарын чагылдыруу биринчисинен да мыкты болоору күтүлүүдө. Бул иретте меймандос элибиз эри жүрөк кыргыз жигиттери, дасыккан чебер спортчулар кыргыздын ким экенин дагы бир ирет дүйнөгө тастыктамакчы. Гүлжан Турдубаева жана Диле Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.